Кыргызстанда учурда иштеп жаткан 24 кичи гидроэлектр станциясы бар. Ал эми жигердүү салынып жаткандары 30га чукул. Быйыл 11-и ишке берилет деп жатышат. Анда жалпы жонунан 217 мегаваттык возобновляемый источник энергиялары менен электроэнергия буюрса ала баштайбыз. Облустар боюнча бөлүп алсак, Жалал-Абадда жеке ишкерлер тарабынан 7 чакан ГЭС курулуп жаткан убагы. Баарына токтолбосом дагы 2-3-өнү атайын. Токтогул районунда Кайнама деген 9,6 мегаватт кубаттуулуктагы кичи станция тургузулуп жатса, Сузак районунда 6,7 мегаватт болгон Көгарт чакан ГЭСи курулууда. Баткен дагы чакан ГЭС салуу боюнча Жалал-Абадтан кем калган жок. Учурда 6 станциянын курулушу кызып турган маалы. Алсак, Лейлек районунда 6 мегаватт кубаттуулуктагы Лейлек чакан ГЭСи элди электр жарыгы менен камсыздайм деп турат. Исфайран бир чакан станциясы ишке кирсе, 4 мегаваттагы жаңы объект пайда болот. Чүй боорун алалы. Бул жакта дагы чакан ГЭСке кызыккан ишкерлер бар. Азыр 5 кичи объект курулуп жаткан кези. Кемин районунда 12 мегаватт чакан станция салынып жатса, Чүй районунда 10 мегаваттык Шамси ГЭСи курулууда. Ысык Ата дарыясынын боюнда дагы 2 объект тургузулууда. Эми Ысык Көл облусуна кезек берели. Дубанда 5 чакан ГЭС салынууда. Алсак, Ак Суу районунда Жергез жана Турген кичи станциялары курулууда. Жети Өгүз, Тоң райондору дагы бул жаатта четте калган жок. Ош облусуна келсек, учурда курулушчулар 3 чакан ГЭСтин үстүндө кызуу иштеп жатышат. Долбоорлор аягына чыкса, Карагулжада Буйга 1, Ноокатта Курак Тектир, Кара Суу районунда Адыр Өңкүр станциялары пайда болот. Талас облусунда 2 чакан ГЭС курулууда. Республикалык бюджеттин эсебинен Манас районунда Баласаруу гидроэлектр станциясы салынып жатат. Анын кубаттуулугун алсак, ири ГЭСке эле жакындап барат. Жыл аягына чейин ишке кирет деп күтүлүүдө. Бакай Ата районунда дагы бир объект тургузулуп жатат. Буга чейин Кыргызстанда чакан ГЭС салуу азаптуу иш болсо, азыр бул жаатта инвесторлорго жеңилдиктер каралган. Бир караганда кичи станциялардын кубаттуулугу аз угулганы менен, алар электр энергиясына болгон муктаждыктын кайсы бир бөлүгүн жаап коет экен. Бекеринен тамчыдан көл куралат деп айтылбаса керек.